Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Казакстанда башаламандык болуп, мародёрлор тарабынан бир катар ири объектилер тонолуп, өрттөлүп жатканда Адахан Мадумаров Нурсултан Назарбаевдин жардамчысына телефон аркылуу байланышыптыр. Мадумаров адатынча Нурсултан Назарбаевга жылуу саламын айтып, көкөлөтө мактап, пахта коюп сөзүн баштайт. Ачууланып турган жардамчы сөздүн кыскасын айтууну, максатка өтүүнү сурайт. Анда Мадумаров: "Менин Алматыда бир катар кафелерим, соода түйүндөрүм бар экенин билесиңер. Азыркы абалда аларды коргоо зарыл болуп турат. Тоноп талкалап кетишпесин деп кыжаалат болуп отурам. Мүмкүн болсо Нурсултан Абишевич менин Казакстандагы мүлктөрүмдү коргоого алып, полиция же атайын кызматтын азаматтарынан охрана коюп берсе жакшы болот эле", деп агынан жарлат. Назарбаевдин жардамчысы Мадумаровдун бул суранычын Нурсултан Абишевичке жеткирүүнү убада кылат. Назарбаевга Мадумаровдун бул сөздөрүн жеткиргенде Нурсултан Абишевич ачууланып: "Адахан собака, ушуларды мага кантип айтып жатат", деп жардамчысына айтат. Жардамчы кайра Мадумаровго чалып: "Абишевич сизди кабыл албай койду, айып этпеңиз. Мүлктөрүңүздү өзүңүз коргоп албасаңыз болбойт го", дейт. Мадумаров Казакстанда ташып тонолгон кыймылсыз мүлктөрдүн тагдырына сарсана болуп, маанайы түшүп, бир аз ден соолугу начарлап, заарын кимге чачарын билбей отурган чак. Касапчыга мал кайсы деген ушул тура. Казак эли кан жутуп отурса, Мадумаровдун бул кылыгы кимге жаксын?